урматтуу Кыргыз YouTube каналдын каттоочулары, саламатсыздарбы? Мынакей жаңы мастер-класс чыгып атат. Бул оюнчуктар. Мынакей мен 6 жазадым. Болгону мынагы кашкырды көргөздүм. Кантип жасаганды. Прям полный көргөздүм. Кандай жасаш керек экен, раскладкасын, кандай жүндү алыш керек, эмне кылыш керек экен, койругун кандай кылыш керек, ушуга чейин бүт көргөздүм. Кызыктуу, аябай. Мынакей тааныштырып коеюн, бул кашкыр, бул мастер-класс полный ушул пример ошону кылдым. Андан тышкары моундай түлкү, мынакей куйругу менен, кулагы менен, кулактары менен бүт окшоштуруп, бул болсо күчүк дагы куйруктары менен жасалды. Бул болсо чычкан, мынакей. Бунун мастер-класстары мына аюу, бул болсо эчки. Бул мастер-класс эмне менен кызык? Бул мастер-класс бир эле шаблон менен жасалат. Болгону могу баягы баштарын башкача кылабыз, андан кийин абдан кызыктуу. Мен өзүм чыгарган жокмун, мен да башка бирөөдөн үйрөндүм. Сутулые игрушки деп Алла Халаджи мен YouTube эмесинен көрүп, анан өзүм ушул баштарын, ошо тумшуктарын, тияк-бияктарын өзүм сүрөт менен тартып, шаблондорун өзүм жасадым. Болгону ошо принцибин эле көрдүм да, калган баарын өзүм жасадым. Анан кимге кызык болсо, мен ошо шаблондун полный прям сантиметр сиздерге башка мастер-класс, отдельный мастер-класс менен көргөзөм. Кызыксаңыздар, эмеге комментарий жазыңыздар. Урматтуу айымдар, биз менен бирге болуңуздар. Биздин YouTube каналга катталып, Кыргыз каналына башкаларга да көргөзүп, бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Урматтуу айымдар, мен көргөзгөн, сиздерге көргөзгөн оюнчуктар ушинтип ушундай шаблондон башталат. Мынакей мен шаблонду жасадым. Бул оюнчуктун негизи денеси. Анан бул жака мынтип башы ошо куюлат да, жүн куюлат башыначы. Анан бул шаблон 3 нерседен турат. Бул өзүнүн денеси, башы, анан ушу бул денесине жабыштырып ушинтип ушундай коюлат, моундай шаблон коюлат. Анан берге жүндү саласыңар, анан бул шаблонду коесуңар, анан кайра бул жагына. Ошондо бул баш жагы да, могу жактагы башы бул жакка кирип кетпесин деп, мына ушул шаблон коюлат. Буну андан кийин по ходу түшүндүрөм, азыр түшүнүксүз болуп небет калбасын да. Ошо эми шаблонун раскладка кылам. Жүндү биринчи ак жүн, андан кийин моундай ак жүндү, гребенная лента деп коет в топсе. Ушону бир 80 грамм кетет болуш керек. Анан моундай тытылбаган жүн. Мен колго эле тытып, ушу тармал болсун деп. Анан эми бул жана кашкырдын оюнчугун эме кылабыз да, ошон үчүн мен ушундай өңдүү жүндү алдым, чарба жүн эле. Полный ошо жүндөн жасап, анан эми ошо мындай оюнчуктун өзүнүн натуральный цвет кылайын деп атам да. Вообще боелбогон, өзү боз өңдүү жүн. Эми биз раскладкасын баштап, анан раскладкасын эме по ходу улам раскладка кылган сайын мен сиздерге улам көргөзүп турамын. Мынакей мен основной тушкасына раскладка кылдым. Мына ак жүн менен раскладка кылдым. Эми үстүн жабам да, сулайм да, оодарам да, кайра ак жүндү кайра раскладка кыламын. Анан анын үстүнө могундай чарба жүндү акырындап салып, эми кашкырдын баягы эме терисин өңүнө келтириш керек да. Оюнчук болсо дагы бир аз окшош болсун деп, ошо чарба жүндү алдым да, боз өңдүү. Ак жүндү мынтип төшөп, бүт загинать этип, шаблонду полный кейиштим да. Эми болсо могул шаблонго очередь келди. Буну азыр алып, андан кийин могу жерде кезигин көрүңүздөрбү? Кезигин. Ошо жерин мындайынан кезебиз.
ушундайынан кесип алабыз. Бул жака кайрыйбыз. Мындай кылып, бул жака кайрып коебуз. Бул жака кайрып, эми мына могул мен фломастер менен белгилеп койдум. Могул бул шаблондун немеси. Эми бул жака мен жүндү салам. Жүн салам. Андан кийин следующий этабын дагы көргөзөм. Мына шаблонду могу жерде мойну ичине загинать этебиз. Ичине минтип салабыз. Жүндөрдү аккуратно ичине киргизип коюш керек. Бул моюн жагы. Ушундай жыртык болот. Ошол жактан шаблон чыгат. Ошон үчүн азыр ушундай кылабыз. Эми болсо могу блокиратордун үстүнө эми өзүнүн шаблонун коебуз. Мынакей. Бул кулактары, бул мурду болот, тумшугу болот. Эми бул жака загинать этип, минтип мындай кылып полный загинать этебиз. Мынакей. Загинать этип бергиле мындай эле. Бул жагына дагы мына кулагы. Мынакей. Эми бул жагына жүн салабыз. Бул жагына жүн салып, уже башы бүтөт. Буюрса башы бүтөт. Урматтуу айымдар, эми болсо мен могу бул башы. Так, сразу көргөзүп коеюн. Блокиратордун астында кашкырдын денеси. Бул блокиратор баягы башы менен денеси бирип калбасын деп эле салынган да блокиратор. Эми болсо алып жүндү мындайынан салып беребиз. Полный ушинтип салып, бул биз кашкырдын өңүн келиштиребиз да. Мынакей. Бул козунун жүнү. Мен азыр ошо кол менен эле түздөп тыткан жокмун тыткычка. Кол менен эле түздөп салам. Ошондо бирке мындай жүндүн немеси дагы сүрөтү да түшөт да. Эми ушинтип полный бүт денесин ошо жүн менен мен баягы салып берем. Анан куйругун нар жагына куйругун кылабыз. Ошо куйругун кылган кезинде да сиздерге көргөзөйүн. Азыр болсо ошо жүн менен ушинтип эле салып беребиз жүндү. Болду. Башка эч бир эмеси деле жок. Урматтуу айымдар, мен толук ошо чарба жүн менен, кара жүн менен, боз өңдүү жүн менен эметтим да. Эми бул куйругу. Көрүңүздөрбү? Бул куйругун кандай кылат? Мондай жүндү алып эле, анан мындайынан эле ушала берсем, мына көрүңүздөрбү? Ушундай анан мына ушинтип биягын эметип берсеңиздер, мен биякты анан бери сулап эле, мынакей куйрук болуп калды. Ушундай эле. Анан бул жерине эметип коет. Эми мен муну азыр эметемен. Машинка менен аябай шлифовать этем. Бүт шлифовать этип, ак жүн менен боз жүндү киргизем. Болду. Куйругу дайын, бүт кулактардын баары дайын, буттардын баары. Эми муну киргизиш керек. Бул жүндү киргизип, анан кийиз кылыш керек да, бойлук кылыш керек. Болду. Башка эме шлиф машина менен бир сыра могу жактарын өткөрөм.
Анан колго эле кылам, баарын колго увалка кылам, анан эми увалка кыла берем, анан пайтат, мен сиздерге дагы көргөзөмүн. Урматтуу айымдар, мен мына блокираторду алдым да, алып, бул мойнунан акырын алып чыктым. Эми болсо ушинтип эле массаж кыла беребиз. Плоскости массаж кыла беребиз. Так. Ичиндеги клеенкалары эмет калды уже. Курсагына бирке ак жүн салып койгом. Мынакей. Так, бул жака аударабыз. Так, колду самындайбыз. Бул куйругу жашына калып келип калды. Так. Жактан. Эми кашкырдын куйругу да булчу. Кирип калды жашына калып. Бул жактары дагы. Уже блокиратор чыгара турган мезгилге келип калыптырык. Бирок мен азыр дагы жакшылап ментип көрүнүштөрбү ушинтип блокираторду азыр чыгарабыз. Мына башы өзүнчө, эжекелер, денеси өзүнчө. Ушинтип мен азыр массаждап, анан блокираторун чыгарган мезгилде дагы көргөзөмүн. Мен азыр муну дагы деле ушинтип массаждайм, ызык суга салам, сыгам, кайра массаждайм, кайра ызык суга салам, кайра массаждайм. Ушинтип мына жүнүн аябай жакшы киргиш керекмин да. Ичинде блокиратору бир аз кичирейсин. Азыр бул мустак болуп тур да, мен ызык суга салайын. Андан кийин мунун ичинен блокиратор чыгарганын да көргөзүп берем. Мынакей жекелер, мен сууга салып атам, суудан кайра чыгарып атам, кайра ушалап атам, кайра массаждап атам. Ондай жесткий неме кылып атам. Эми азыр блокираторлорду чыгарганга, ичиндеги шаблонду чыгарганга уже убакыт болуп калды. Мынакей. Көрүңүздөрбү? Мурдун бияка чөйүп коюш керек. Мына бул кулагы. Муну кандай кылам азыр? Мен сиздерге көргөзүп берем. Ичинде уже клеенкасын баары дайын болуп калды. Так, булардын баарын кереги жок нерсени баарын алабыз. Так, буну да алабыз. Эми биз кандай кылабыз? Азыр куйруктарды оңдоп коеюн. Эми биз мындай кылабыз. Кайчы алабыз. Могу жерде кулагын кезебиз. Акырын мындай кылып кесип коебуз. Мынакей. Бирде кулагы кезилди. Мындайынан эми дагы ушалайбыз.
учтары немелер бар. Мына көрдүңүздөрбү? Биягында кезем азыр. Анын блокираторун чыгарабыз. Болду. Анан ичинде блокиратордун баарын чыгарабыз, дагы киргизебиз. Урматтуу айымдар, мынакей эки жагында кулагын кестик. Эми акырын мынтип кулагынан шаблон чыкты. Мынакей көрдүңүздөрбү? Шаблон кулагынан чыкты. Эми ичиндеги клеенканы колду салып, могу жерде мойын бар да, көрдүңүздөрбү? Ошол жерге биз жыртык кылбады элек, блокиратор коюп. Эми ичинен биз азыр клеенкасы уже бүктөлүп да калыптыр. Акырын ичиндеги мойнунан мынакей алып чыктык. Көрдүңүздөрбү? Болду. Эми муну эмне кылабыз? Муну эми мен дагы илейм, эметем. Бияктарын баарын эмесине келтирем. Мындайынан бүт убалка кылам. Анан кийин эмеге салам, стиральный машинеге салам. Бул уже кирип калды. Мынакей көрдүңүздөрбү? Жакшы эле кирип калды. Мынтип мындайынан көргөзөйүн. Көрдүңүздөрбү? Аябай жакшы эле кирип калды. Эми бул мындайда, мынакей кашкыр. Кичике кашкыр. Бүттү. Эми муну мен азыр жуам, стиральный машинеге салам. Жашынака мунун баарын азыр жүндөрүн баарын, мына жерде лишний жүндөрүн баарын алам. Көрдүңүздөрбү? Мына жерге апак жүн салып койсом, мен уже баягы кара жүн бияка уруп, жашынака болуп калды. Өңү да жашынака болуп, мына ичтеги кулактары бүт. Чарба жүндүн ушунусу жакшы да. Эми бул кашкыр да мен баягы көргөзөйүн дедим да. Бул кашкыр кичекей деп. Эми муну стиральный машинеге салам. Ызык сууга эмес, жанагы эмеге эле, отжим и полосканияга отжимга салам, бирок айына салып коем. Анан бул өзүнчө дагы кирип, анан кийин мунун ичине мен жанагы синтепон салам. Синтепон салып, анан дагы көргөзөм. Эми ойынчуктардын баары ушинтип жасалат. Урматтуу айымдар, мынакей oyuncuk бүтүрдүм. Ушул кичике кашкырдын oyuncuğu, кичике кашкыр, бөлтүк деп коелу, кичике волчонок, сутулая игрушка деп айтылат. Ушул oyuncуктун мастер-классын сиздерге тартып, бүт көргөзүп, раскладкасына чейин эметтим. Азыр мына ным болуп туруу, жаңы стиральный машинеден отжимден чыгарып, ичине эме синтепон салып, бүтүрүп эме кургап, анан бияка көздөрүн, тумшоолун жасасам эле бул oyuncuk бүттү. Мынакей көрүңүздөр. Эми кимге кызык болсо, шаблон кызык болсо, мынакей 3 шаблон 3 эмеден турат. Баягы бөлүктөн турат. 3 бөлүктөн турат. Эми сиздерге кимге кызык болсо, мага комментарийге жазып коюң, мен отдельно мастер-класс тартамын. Ушуларды сантиметрине чейин бүт көргөзөм. Баягы эчкинин башы, кашкырдын башы, иттин башы, анан кийин аю, анан кийин түлкү, ушул oyuncуктардын баштарын мен сиздерге бүт кагазга тартып, сантиметр менен, анан ошо денесине чейин бүт тартып берем. Ким кызыкса, ким кызыгып, анан ушундай oyuncuk жасайм дегендерге, урматтуу айымдар, мынакей ушундай жүндөн жашынакай кылып oyuncуктарды жасаса болот. Бул чарба эле жүн, мынакей кара жүн менен, мен боз жүн менен ак жүн, мериноз жүндү аралаштырып, мериноз бирке жумшагыраак болот дедим да. Анын ичине синтепон салып эле, моундай
жумшак оюнчук кылдык. Сутулая игрушка деп коет ушуларды интернетте. Анан сиздер жактырсаңыздар, балдарыңыздар менен жазаңыздар, биздин мастер-класстарды карап, лайк басып, YouTube'га подписка кылып, башкаларга дагы айтыңыздар, детский студияларга да айтыңыздар. Ушундай кичинекей балдар менен ушундай оюнчуктарды жасаса болот. Биз менен бирге болуңуздар. YouTube каналыбызга катталып, баарыңыздарга эмки мастер-класска чейин биз менен бирге болуңуздар.